идеалдуу адам болбойт эч качан. Ар бир кемчилик болчу. Кемчилик менен кабыл алып, бири-бирин түшүрүп колдоп, бири-бириңди толуктаган эле баягы Куранда да аят маанисине келет. Аял менен эркек менен аял бири-бирине баягы кийим сыяктуу депчи. Кийим сыяктуу дегенде ал үшүгөсөң жылытат экен, күндөн тозот экен, абириңди жашырат экен, мисалы үчүнчү. Ошон үчүн аял менен күйөөсү бири-биринин абирин жашырып, бири-бирин жылытып, сууктан тозуп, күндөн тозуп дегендечи. Ошондой бири-бирине ошондой мамиледе болуш керек экен. Бизде көп учурда мисалы үчүн аялдар күйөөлөрү урушуп кетсе, айтып барышат туугандарыначы, күйөөм минтип, тигинтип дей берет. Аял менен күйөөсү жараша болушу мүмкүн, бирок алар унутпайт. ача унутпайт, башка да анан жөөктө калып кете берет. Ошон үчүн үйдөгү болгон ар бир нерсени сыртка эч качан чыгарбаш керек да. Көз тиет, сөз тиет деген нерсе бар. Ошон үчүн үй бүлө курууда өтө маанилүү ушул даярдык. Мисалы үчүн агалар, инилер өсүп келатабы, инилерге жакшы тарбия берип, мисалы үчүн мен жаш инилерден сурайм, качан үйрөнөсүң депчи. Анан мындай тиңдей деп калат, анан ошондо айтып калам. Үй бүлө мындай, аялга мындай мамиле кылыш керек, тигинтиш керек, жашоо мындай көз караш деп айтып калсам, деп калышат да. Анан агалар ушинтип айтып турбаса, аталар балдарына айтып турбаса, апалар кыздарына, эжекелери сиңдилерине айтып турбаса, анан даяр эмес болсо, анан албетте ушу чыр чатак, уруш түшүнбөстүктүн баары ошондон пайда болот. Анан бизде тескерисинче баягы энеси болуш жактын кызы ыйлак болуп эле, тиги балам эмне болуптур десе, тиги келин ошондой эле мамиле кылыш керек дегендер бар. Же болбосо кызым эмне болду, күйөөм, күйөө деген ошондой эле болуш керек, ал түшүнбөгөндөн кийин депчи.